Жалпыңыздарга салам, биздин урматтуу көрүүчүлөр, биздин Европа сырлары каналына кош келиңиздер. Сиздерге бүгүнкү чыгарылышта Польшадагы жашоону жакындатуу үчүн дагы бир сонун чыгарылыш даярдадык. Албетте бул видеону аягына чейин көрүп, бизди колдоп, биздин каналга жазыла элек болсоңуз, сөзсүз түрдө жазылып, өзүңүздүн ой пикириңизди калтыра кетесиз деп ишенебиз. Анда эмесе бул чыгарылышта эмне тууралуу болорун айта кетсем, баарыбызга белгилүү жаңы жыл жакындап калды. Ошондуктан жаңы жылдын алдында Европанын өлкөлөрүндө жашоо кандай болот, европейцтер эмне менен алектенишет, ошол тууралуу кичине көргөзгүбүз келди. Негизи Европанын, ошондой эле ошонун ичинде Польшада жаңы жыл 31 декабрь күнү көп бизди майрамдагандай майрамдалбайт. Алардын майрамы болуп 25 декабрь Рождество майрамдалат. Ошол Рождествонун алдында ноябрдын ортолорунан баштап Европанын көптөгөн шаарларында ушундай ярмаркалар башталат. Бул ярмаркалардын болушу ошол адамдардын көңүлүн көтөрүү, адамдар чогулуп үй бүлөсү менен болобу, достору менен болобу ярмаркаларга барып, өзүлөрүнө бири-бирине белектерди алуу, ошондой эле жакшы көңүлдүү убакытты өткөрүү болуп саналат. Мындай ярмаркалар почти бардык шаарларда өтөт. Ошондой эле эртең менен саат 11-де ачылып, көп учурда саат түнкү 22:00 чейин ачык болот. Мындай ярмаркалардын эң эле бир белгилүү жери, бул жерден сиз глинтвейн деп коет, жылытылган винону ичип көрсөңүз болот. Ошондой эле дагы алдыда көргөзө кетебиз. Көптөгөн кызыктуу, чоң адамдарга болобу, же кичинекей балдарга болобу кызыктуу көптөгөн нерселер бар. Жалпысынан 1,5 айга созулган ушундай ярмаркаларга элдер абдан кызыгуу менен көп келишет. Айрыкча ишемби, жекшемби күндөрү келгенде басканга жол жок болуп калат, басканга орун жок болуп, абдан эл көп болот. Менимче, поляктар мындай ярмаркалар бир гана жолу келбестен көп жолу келишет. Ошондой эле Европанын башка өлкөлөрүндө, башка чоң-чоң шаарларында өткөн ушул сыяктуу ярмаркаларга дагы башка шаарлардан, башка мамлекеттерден өзүлөрүнүн жашоочулары гана келбестен башка адамдар, туристтер дагы абдан көп келишет. Мына Польшадагы ошол мамлекеттердин ичинде. Негизи Польшанын Краков жана Вроцлав деген дагы башка чоң-чоң шаарларында өткөн ярмаркаларды абдан макташат, абдан эң кооз жана эң кызыктуу ярмаркалар деп айтышат. Ошондуктан сиз
Польшада жашасаңыз же Европанын башка өлкөлөрүндө жашасаңыз, сиз жашаган шаарга жакын жайгашкан ушундай ярмаркаларга барууну сөзсүз сунуштайм. Анткени мындай ярмаркалар болуп жатканда чынында атмосфера башкача болуп, бир өзүнчө сонун маанай тартуулайт. Башында айтып кеткендей, мындай ярмаркаларда ар бир адам өзү үчүн бир нерсе табат. Эгерде таттууну жакшы көргөн адам болсо, ал абдан эле сүйүнмөк болуш керек. Анткени мындай ярмаркаларда таттуунун түрү абдан көп болот. Айрыкча кичинекей балдарга жага турган чупа-чупсылар болобу же башка шоколадтар болобу, иши кылып түрү абдан көп болот. Албетте баалары өтө жагымдуу эмес, анткени кичине өйдөрөөк коюшат. Башка дүкөндөрдөн, базарларга салыштырмалуу бааларды өйдөрөөк коюшат, бирок ошого карабастан албетте бала менен келгендейин алып бересиң. Дагы балдарга кызыктуу болгон бул албетте ушундай түрдүү каруселдер коюлат. Ал эми чоң адамдарга жагымдуу болгон бул жакта ошол башында айтып кеткендей глинтвейн, жылытылган винолор, ошондой эле ысык кофелер, тамактын түрлөрүн алып жесе болот. Дагы бир жолу кайталай кетсем, поляктар чынында мындай ярмаркаларды абдан жакшы көрүшөт жана калтырбай келип турушат. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Lots of toys, all for the little ones' Christmas joys. Ho, 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 who wouldn't go? Ho, 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 who wouldn't go? Up on the housetop, click, 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 down through the chimney with Wits and Tick. Мына достор, өзүңүздөр көргөндөй, жаңы жылга арналган ярмаркалар абдан көңүлдүү өтүп, элдерге жагат, ошондуктан жыл сайын калтырылбай өткөрүлүп турат. Башында айтып кеткендей, Европада болсоңуз же келечекте
Европага келсеңиз сөзсүз түрдө ушундай ярмаркаларга барууну сунуштайм. Мындай ярмаркалардан өзүңүз көрүп кеткендей, самындан баштап түрлүү таттуунун түрүн, ошондой эле башка үйгө керектүү буюмдарды, адамга керектүү буюмдарды сатып алса болот. Дагы бир өзгөчөлүгү, мындай ярмаркаларда сиз Польшанын же башка мамлекетте өтүп жатса, ошол мамлекеттин улуттук тамактарын жеп көрүп, даамын көрүп, жакыныраак таанышсаңыз болот. Мен сиздерге сунуштап кетерим, бул ушул видеодо көрүнүп турган осыпка деп коет поляк тилинде. Ал эми кыргыз тилинде бул сыр уйдун жана эчкинин сүтүнөн жасалган абдан даамдуу. Ошондой эле бул сырга кошулуп клюква берилет. Экөөнү кошуп жегенде абдан даамдуу болот. Чындыгында ушул убакытка чейин мага жаккан жок деген адамды жолуктура элекмин. Ошондуктан сөзсүз түрдө мындай сырды дагы даамдап көрүңүз. Сиздер менен ушул жерден коштошуп, кийинки видеолордон көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар. Ар бириңиздерге жакшы маанай жана ден соолук каалайбыз. Көрүшкөнчө.